Иорданиянын атайын кызматы палестиналык качкындар лагериндеги чалгындоо штабына чабуул жасады деген шек менен бир кишини колго түшүрдү. Бул тууралуу бийлик өкүлдөрү жарыялады. Белгилей кетсек, коопсуздук кызматынын мекемесине куралдуу чабуул жасалып, күч түзүмдөрүнөн 5 киши каза тапкан. Бул окуяга бийлик тарап террордук чабуул деп баа берип, муну март айында жүргүзүлгөн массалык антитеррордук операцияга жооп деп кабыл алышты. Окуядан соң Ас-Сальта шаарында каза болгон аскер кызматкерлерин жерге берүү азими болуп, аларды акыркы сапарга узатууга миңдеген кишилер келип катышты. Азыркы тапта качкындар лагери жайгашкан аймак күч түзүмдөрү тарабынан курчоого алынып, көзөмөл күчөтүлдү. Франциянын экономика министри Эммануэл Макрон жумуртка жана башка майда буюмдар менен сабалды окуя Монтерей шаарына элдик фронттун түзүлгөнүнүн 80 жылдыгын белгилөө аземине келген маалда болгон. Белгилей кетсек, фронт бийликке каршы турган Сол партия тарабынан түзүлгөн. Анда нааразычылык акциясын уюштургандардын башында да ошол партия өкүлдөрү жана тарапташтары турат. Башаламандык чыгарган эл экономика министрине карата жумуртка ыргытышып, бийликтен эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү чечимин жокко чыгарууну талап кылышууда. Ызы-чуу чыккан маалда башаламандык чыгарган кишилер дүкөндөрдү талкуулоого да жетишти. Эскерте кетсек, өлкөдө бир топ убакыттан бери бийликке каршы эмгек кодексине байланыштуу нааразычылык акциялары өткөрүлүп келүүдө.